Moskva vaqti boyunca erta meneki saat 8'de Rossiyanın borborunda 5 şayloo участкасы eshigini açtı. 9001, 9005, 9015, 9016 jana 9017. Жалпысынан Rossiyadагы мекендештер 15 шайлоо участкасында добушун берет. Алгач 12 шайлоо тилгесин ачуу пландаштырылган, бирок шайлоочулардын санынын көбөйүшүнө байланыштуу БШК дагы 3 шайлоо участогун ачууну чечкен. Алардын бирөө Тюмень шаарында, экөө Москвада. Россиянын Борбор шаарындагы Жытная 6 көчөсүндөгү номер 627 мектептин имаратында кошумча тилкелер ачылды. Бул жер Добрынинская метросуна жана Россиядагы Кыргызстандын элчилигинен алыс эмес. Бул шайлоочулар үчүн абдан ыңгайлуу, анткени айрым жарандар шайлоочулардын тизмесинен өзүн издөөгө аргасыз болгон учурлар болот. Бул иште мекендештерге ыктыярчылар жардам берүүдө. Алар Кыргызстандын жарандарын метрогонун кире беришинде тосуп алып, аларды тизмеге ылайык тигил же бул тилкеге багыттап жатышат. Москвадагы шайлоочулардын жалпы саны 17891 адам болсо, жалпы Россияда 31638. Биринчилерден болуп, номер 9016 шайлоо участкасында Сейитбек Сыдыков добуш берди. Сейитбек мырза, бул биздин участкыбыз сизге эң биринчи шайлоочу катары бизден белек. Ишибизге ийгилик. Мен бүгүн шайлоого келишимдин себеби биздин Кыргызстандын келечеги алдыга жүрүш үчүн туурадан сайланганга насип этсин. Шайлоо тилкесинин мүчөлөрү санитардык аралыкты так сактоого аракет кылууда. Шайлоочулардын дене табы өлчөнүп, аларга бет кап жана кол каптар берилип жатат. Кыш мезгилинде шайлоо тилкелериндеги добуш берүүчүлөрдү өткөрүү мүмкүнчүлүктөрү абдан маанилүү. Элдер кезек-кезеги менен өтүп атат. Бизде 5 идентификация кылыш үчүн аппаратура бар. 5 киши список менен бюллетень бергенде жана 5 кабинкабыз бар. Мен ойлойм, жакшы эле жетишебиз деп. Бүткүл шайлоо процесси ар бир талапкердин байкоочуларынын тыкыр көзөмөлү астында өтүп жатат. Көңүлдөгүдөй эле жакшы, шүгүр. Москвадагы шайлоочулардын активдүүлүгү Большая Ордынка 62 жана консулдук кызматтын мекемесинде жайгашкан шайлоо тилкелеринде да байкалууда. Элдер бир аз күтүп атат, албетте кичине кезек бар. Биз дагы ошол 5 аппарат анан мындай элдер тынымсыз келип атат. Бизге киргенде 1-2 киши очередке туруп калып атат. Тарыхча тизмеде. Мыйзам бузуулар азырынча байкала элек. Бирок кээ бир биздин жарандарыбыз каттоого турбагандыктан бияка келип шайлай албай кетип атышат. Ошол жери кичине өкүндүрүп атат. Жалпысынан Россиянын 11 шаарында Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток, Сургут, Иркутск, Якутск, Түштүк-Сахалинск шаарларында президенттик шайлоо жана референдум өтүп жатат. Белгилей кетсек, Тюмень шаарында биринчи жолу шайлоо тилкеси ачылды. Мирбек Молдокунов, Аскар Улан уулу, Ала 24, Москва шаары.